Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге алга айынан экинчи атты көрсөтүүнү баштадык. Новокиргизский породадагы ат экен. Эми сиздерге толук маалыматты биздин сатуучубуз бермекчи. Сиздер назар салып көрүп туруңуздар. Жаңы көрүп жаткандар, каналда жаңы болгондор катталып, лайк басып, сунуштарды комментарийге жазып турсаңыздар болот. Эми бул аттан маалыматты береличи. Кайсыл жактан келип калды? Азыркы убакта жашы кандай болду экен? Жашы 3 асы. 6 жашар болуп калат, Шеделе чалып жүргөн жок да. Өз түбү кайсыл жактан келген бул? Чүйдөн келген да. Чүйдөн келген, Новокиргизский порода деп азыр ошол жактан көп чыгып жатат. Азыр көпчүлүккө белгилүү 5-5 биздин көкбөрү улагыбызда жүргөн намазга дагы өтө окшош түспөлдөш ат экен десек дагы болот экен. Бул эми аяктары жеңил, ушундай байгелегере чабыла турган аттарга окшоп турат. Биздин аламан улактар кандай болду? Былтыр чаптык, жакшы экен. Чабылды былтыр? Кайтпайт. Аламан улактарга чоң жыйындарда. Жашы эми аты өзү айтып турат. Бою канча чыгып калат бунун? Бою 1.60. 1.60, Өтө сонун. Үйүргө кошподуңар буну? Жок, үйүргө кошо элекпиз. Жөнөкөй мындай бар деп айтып коюп, бирөө кошуп алып. Жөнөкөй бирден экиден бээлерге коюп, урук деле албадыңар. Ушуной эле коюлду. Ошондой коюлду, Жакшы. Көп бээлерде жүрбөптүр, демек бирден экиден ушундай урук алып, жакшы аттардан урук алып калган экен. Ден соолуктары, ичип жегендери жакшы, Негизи булардын ушул породалар ушундай болот да, өтө курсактуу эмес, мындай ичи тартылып, чуркап жүргөн аттарга окшоп турат, формалары ушундай болот. Сындарын көрүп турасыздар. Негизи сындары төп келишкен жакшы аттардан экен. Сыны өтө жакшы. Мындай кабактарынан көрсөтө турган болсо, кабагы дагы чачырап, кайнап турат экен го жаныбардыкы. Көкүрөктөр дагы жакшы. Мындай алдыга чыгып турат экен да. Мындайдан карагандачы. Казыктары бар эле таза экен, Мындай така тургандары караганга жоош эле негизи. Келинчегим карады. 1-2 ай карады да. Так ири сууда кайынжутта эле жүрдү. Негизи ири сууда жүрдү, Тоо тарапта. Өтө сонун. Жанына барганда жаман өнөрлөрү жок, тээп, тиштеп. Өтө жоош. Жакшы экен. Эми 1-2 бастыралычы, бастыктарынан сындап көрөлү. Биздин көрүүчүлөрүбүз дагы көрсүн. Жануар өзүн алып жүргөнү жакшы экен. Баскандары ойноктоп, чат аяктагы жакшы. Негизинен бизде азыркы теке улактарга же болсо 5-5 улактарга дагы өтө жакшы болуш керек. Мен өзүм жеке оюмду айтып жатам. Бирок аламан чоң улактарда чабылыптыр. Көптөгөн аттардын арасында жүрдү деп жатат. Демек, атты чапкан болгон болсо, кандай балбан болсо дагы атты чабат деп ойлойбуз. Жакшы экен. Кыскача маалыматын берип турабыз. Эми бул атты туруп калды деп жатасыңар да, чабылбайт экенбиз, Жок, бул туруп калды. Алармандар келсе өздөрү көрүп, чуркагандарын эле көрсө керек, Жакшы. Анда эмесе баасын айтайлычы. Баасы канча болот? Баасы кичинекей аттардын 300 болот, мен сата турган кылды 250 бердим. Жакын кылып эле. 250 000 сомго айтылыш баасы экен, урматтуу көрүүчүлөр. Сүйлөшүүлөр болот деп жатат. Андыктан сиздер экрандагы номерлерге чалып байланышып, же болбосо өзүңүздөр келип жакындан көрүңүздөр. Жакшы аттардан алып калыңыздар. Сиздерде ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймыл сөз мүлк автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым Мистер Кежи каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар.